кээде шоковый состояние деп коет, ошондо билбей калышы мүмкүн. А чоңдордо кальций жетишпегенде сынык көп кездешет. Бир адамга бир 2 жума жетет, экинчи адамга бир 2 ай жетет дегендей ар кандай. Ал балдар эч качан айтпайт. Ыйлай беришет. Ошол убакта если билбесең, эч нерсе кылбай эле лучше врачка барган жакшы. Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде Доктор Плюс телеберүүсү. Бүгүн бизде конокто Азминин врачы, рентгенолог жана травматолог. Биз бүгүн ушу кыш мезгилинде көптөгөн травмалар болот. Ушундай травмаларда кандай лечение кылса болот, ошол боюнча сөз кылмакчыбыз. Бизде саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Биздин студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Ушу башында эле кыш мезгилинде негизи эле адамдарда ар кандай травмалар көп болот. Тайгак, муздан, чана тебүүдөн балким. Ушундай травмалар менен негизи канчалык көп адамдар кайрылат? Кыш мезгилинде травматологдор аябай көп келип баштайт пациенттер. Көбүнчө булар жолдо тайгак убакта жыгылгандар, көбүнчө жыгылганда адам кол менен басып жыгылат. Ошондо луч типичный место деп коет бизде медицинада. Же кыргызча мол жер сынат. Бул обычно адам жыгылганда монт мүрүнө жыгылган жакшы. Бирок анда болбогондо адам өзүнүн защитасы бар, ошого колун таянып жыгылат. Ошондо колун сындырып алып көп кезде сындык. Сынгандан кийин, жыгылгандан кийин адам биринчи аны оңдоштун кереги жок. Колдо бир таякчаны көрүп, таап же бир колго кирген нерсени алып, шак деп коет кыргызча. Ошону менен байлап, анан врачка барыш керек. Ошо жыгылганда негизи колдун сынышы же балким кандайдыр бир чоюлуп калганы кандай билсе болот да ошону? Балким кээде шок болуп адам билбей деле калышы мүмкүн да. Ооба, биринчи эле эң башкы признаки бул ооруйт. Если ооруп, ооругандан кийин отек болот, шишик пайда болот. Шишик пайда болгондон кийин эгерде кол сынса, анда деформация пайда болот. Же кол катуу сынып жылып кеткенде деформация күчтүүрөөк болуп калат. Же кол өзүн өзү кармабай калат, жыбыт. Ошондо обязательно врачка барыш керек. Ошо кол же буут сынганда адам ошону сезбей калышы мүмкүнбү? Басып кетип же кол иштей бериши мүмкүнбү же иштебей калабы негизи эле? Ар кандай болот, травма адам кээде шоковый состояние деп коет, ошондо билбей калышы мүмкүн. Сынык болуп деле биринчи күнү аны билбей, сезбей, эртеси күнү сезип, анан эртеси күнү бизге келген случайлар бар ошондой. А кээде адамда сынык жок, бирок аябай катуу ооруйт. Келип сынды деп рентген жасаганда сынык эмес чыгып калышы мүмкүн. Ошого обязательно врачка барыш керек и рентген жасаш керек. Ошо негизи жыгылганда булчуңдар деле чоюлуп калышы мүмкүн да, э? Ооба. Ал негизи ден соолукка кандай таасири ал? Ал деле жаманбы же бул андай деле коопчулугу жокпу анда? Созулуп калган деген түшүнүк боюнча бул созулуп калганы деле бул адамдын бир сөөгү сынбаса деле бир булчуңдары үзүлөт. Кичине булчуңдары үзүлөт. Ошого бул үзүлгөндө бул кээ бир адам аны бат эле аягат, а кээ бир адамдар бир 2-3 ай созулуп калышы мүмкүн. Ошого бул индивидуальный деп коет. Индивидуальный болушу мүмкүн. Жашына карашы мүмкүн. Если жаш адамдар бат эле аягып кетсе, жашы өтүп калган адамдар көпкө аягат. Ушу жаш боюнча айтып калдыңыз. Негизи кандай орто жашта травмалар башкача болот, кичинекей жашта башкача болот. Ошону айта кетесизби? Кандай травмалар болушу мүмкүн, кандай оорчулдуктар болушу мүмкүн ушу жашка жараша? Эми жаш балдарда сынганда по типу зеленой веточки деп коет. Алардын сыныгы сөбөктүн надкосницасы эле сынышы мүмкүн да.
деформация со смещением аз эле болот. Катуу сынганда гана болушу мүмкүн. А чоңдордо кальций жетишпегенде сынык көп кездешет. Кичине эле сынып жыгылып калса деле сынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн алдын алыш үчүн өтө жаш өтүп калган адамдар кальций ичип койсо болот. Зелень деп коет, көк витаминдер көбүрөөк жеш керек, сүт азыктарын көбүрөөк жеш керек. Ошондо кальций көбүрөөк болуп, сыныкты алдын алышы мүмкүн. Ошол жер жемиш, ар кандай нерселер жеп, негизи дарылар деле болобу? Болот, кальций деген дары бар, препараты кальций. Анын түрлөрү аябай көп, ошону ичип койсо болот эле профилактика. Аны негизи аптекага барыш керекпи же биринчиден врачка кайрылып анан ичип башташ керек? Аны врачка кайрылыш керек. Врач көрүп, анализ тапшырышы мүмкүн. Биохимический анализ деп коет. Ошондо кальцийди көрсө болот. Или кээ бир аялдар гинеколог барганда деле аны эме обнаружить этиши мүмкүн. Сөөктөр сыздап ооруганда ошондо врачка барыш керек, анализ тапшырып көрүп, если аз болсо ичип коюш керек. Ошо кичинекей балдар негизи жылгаяк тээп же чана тээп жыгылып калганда, бир жерлерин оорутуп алганда балким ата энелер билбей калат да. Ошол нерсени же бир жери сындыбы, же бир жерине кандайдыр бир травма болдубу, ошону кантип билсе болот? Балким колу же буту. Балдардын оорусунун эң негизги айырмасы чоңдордон, ал балдар эч качан айтпайт. Ыйлай беришет. Если бала ыйлап жатса, токтобосо, значит что-то не то. Сразу больницага алып барганга аракет кылыш керек. Врачка кайрылганга аракет кылыш керек. Кээде ушундай болуп калат, врачка деле кыйын болуп калат да, диагноз коюшчу. Ошого лучше врачка алып барыш керек, анан диагноз коюш керек. Баланын көргөндө өзүң эле, если врачка чейин көрөм деп эметсең, если отек болсо бир жеринде, же колун монтуп кармап кыймылдатпай жатса, же бутун баспай жатса, анда обязательно врачка барыш керек болот. Баланын эмес башкача болуп калса, жүрүп турмучу, ошондо алып барыш керек болот. Кээ бир балдар бар, ыйлабай эле просто эле эметип калганчы, башкача болуп калат, сезип калган. Негизи биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек ошол убакытта? Ошол убакытта если билбесең, эч нерсе кылбай эле лучше врачка барган жакшы. Если билбесең. Если биз кээде жана жыгылганда же авариядан кийин биз өзүбүз пациентти тартып эме көтөрүп калабыз, андай болбойт. Кээде сынык болгондо сыныктын жанындагы нервти, сосудтарды эметип калышыбыз мүмкүн да. Зыян келтиришибиз мүмкүн. Ошого тийишпей эле лучше скорый чакырган жакшы. Ошол сиздерге кандай көбүнчө травмалар менен адамдар кайрылышат? Ошо улган адамдардын это перелом шейки бедра. Тизенин ылдыйы сынгандар көп колдон кездешет, анан лучше типичный эмес, кол сынгандар. Жашырактарга? Жашырактарга бул колдун созулганы, могу голеностоптун созулганы, акыркы убакта могу спортсмен балдарыбыз көп, ошолорду деле ушундай созулгандар. Созулган деген бул чоюлган деген. Булчуңдары чоюлуп калган дегенде. Көбүнчө аны кандай ошо негизи кандай жардам көрсөтөсүздөр ошондой адамдарга? Биринчи эле рентген жасаш керек болот. Если перелом жок болсо, уже консервативный лечение деп коет. То есть же гипс менен, же ортез менен, же тугая повязка деп коет, бинт менен эле повязка менен лечение кылса болот. Ошол дарылоо канча убакытка чейин созулат негизи? Дарылоо ар кандай болот. Адамдын индивидуален деп коет. Бир адамга бир 2 жума жетет, экинчи адамга бир 2 ай жетет дегендей ар кандай. Аны врач менен пациент чечишет. Экөө эметип, көрүнүп туруш керек, эметип туруш керек, байкап туруш керек болот. Ошондо чечилет. Негизи буту кол сынгандан кийин ошол кандайдыр бир жүрүм туруму адамдын өзгөрүп калышы мүмкүнбү? Оорчулдуктар болуп калышы мүмкүнбү кийин? Травма алгандан кийин врачтын айтканын кылыш керек болот. Эгерде батыраак гипсти чечип салып, же батыраак бүтө эле басып кетсе, анда кыргызча айтканда өнөкөт деп коет бизде. Ошондой болуп калышы мүмкүн. То есть
полностью бүтө элек болсо кийин көпкө созулуп калышы мүмкүн бүтүшүчү. Ошого оорукчан болуп калышы мүмкүн. То есть болевой синдром калып калышы мүмкүн узак убакытка. Ошо сиз травма алган адамдарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Эми врачка баргандан кийин үйдө балким физиотерапия жасаш керекпи, же балким кандайдыр бир дары дармектерди же жер жемиштерди жеш керекпи? Врачка баргандан кийин врачтын айтканын кылыш керек. Врачтын айтканын кылып, плюс упражнение деп коет, самомассаж деп коет. Анан жанакындай бизде физиолечение деген бар, түшүнүк. Ошо физиолечениеде колдонуш керек. Лечение деген бизде кыргыздар особенно таблетканы ичип коюп эле жатсак, болду жакшы болуп калабыз деген түшүнүк бар да, жок андай болбойт. Таблетканы ичиш керек. Физиолечение менен заниматься керек и гимнастика деп коет. Ошону да жасап кетиш керек обязательно. Комплексно болуш керек лечениечи. Ошо. Ошо гимнастика, физическое лечение деп калдыңыз, аны ютубтан көрүп эле жасай берсе болот да, же анда кандайдыр бир аны дагы врач менен кеңешиш керек. Бизде жок, бирок аз десем болот. Врач физиотерапевт деген бар. Врач лечебный гимнастика деген бар. Бизде андайлар биз билбейм, Бишкекте бар жокпу? Ошону менен кеңешиш керек по идее. Өзү демек үйдөн көрүп алып эле жасаганга болбойт. Зыян тийиши мүмкүн. Жана бизде костоправтар бар го. Сөөкчү деп коебуз кыргызча. Ошондойлорго барса болобу? Биз эми врачтар андай барганга рекомендация бербейбиз. Биз деген андай нерсеге ишенбейбиз, ошого биз врачтарга эле барганды жолдойбуз. Врачтын эң эмеси эле функциясы бул не навреди деп коет орусча. Не навреди. Сен лечение кылбасаң деле, бирок не навреди. Ошо. Рахмат. Бүгүн бизге келип берип, ошо травматологдун негизи эле кызматын айтып бергениңизге, негизи эле травма алганда кандай кылыш керек, айыгып кетиш үчүн ушунун баарын айтып кеткениңизге рахмат. Ал эми биз болсо бүгүнкү эфирдин аягына келдик. Эмкиде дагы биз ушундай врачтарды чакырып, Доктор Плюс программасына алып келип, маек куруп турабыз. Ден соолукта болуңуздар, биз менен болуңуздар.